Ташкөмүр шаарындагы Кристалл заводунун азыркы абалы. Анын аймагында майнинг ферма уюштуруу үчүн атайын компьютер Power Center аталган ЧЧК түзүлгөн. Ал Кримтүбел Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылап турганын УКМК ачыктаган. Соттун чечими менен завод мамлекетке кайтарылган. Компаниянын аткаруучу директору Ташкөмүр шаарынын тургуну болгон. Бирок анын финансы маселесин иш жүзүндө Көлбаевдин өкүл баласынын жакын адамы башкарып турган. Майнинг ферманын иши Көлбаевдин кылмыштуу иштерин каржылоого багытталган. Ошол эле учурда Кристалл заводу компьютер Power Center ЖЧКсынын менчигине мыйзамсыз өтүп кеткен. Ташкөмүр райондук сотунун чечими менен завод мамлекеттин менчигине кайтарылды. Эми бул заводду мамлекет өзү иштетип, анын тагдырын такыр башка нукка өзгөртүүнү пландап жатат. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев аксыдагы эл менен жолугушууда айтты. Ташкөмүрдө Кристалл заводу, Ташкөмүрдөгү жанагы цемент заводу. Ушуларды мамлекет алынды. Ошол кандай болот? Кристалл заводу дагы ошол бандиттердин колунда болгон. Бүгүнкү күндө бул дагы мамлекетке өтүп, мамлекет өз иштетет. Мамлекет эч качан бирөөнү кошуп алайын мурдагыдай, бирөөдөн акча алып коюн же бирөө менен иштейин дебейт. Мамлекет өз иштетет мындан кийин бардык нерсесин. Биздин урматтуу президентибиздин программасы бүгүнкү күндө только ошол мамлекет. Мамлекеттин дивиденди көбөйүп, мамлекеттин бүгүнкү күндө бардык завод фабрикалар иштетүү. Ташкөмүрдөгү Кристалл заводу ишке кирсе, шаардын казынасы 3 эсеге көбөйүп, 3000дей жумушчу орун түзүлөт. Завод электротехникаларды өндүрүүгө керектелген кремнийди чыгарган стратегиялык объект болгондуктан, ишкана чет элдик инвесторлордун кызыгуусун арттырып жатканы айтылды. Кристаллды иштетүү боюнча 2-3 инвесторлор келип атат. Биз алар менен сүйлөшүп атабыз. Экономика министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө жол карталары иштелип чыгып, азыр ошол инвесторлордун кимиси кандай шарттары менен келип атат, кандай шартта биз беребиз, ошол боюнча азыр жумуштар жүрүп атат. Азыр бардык документтер экономика министрлигинде турат азыр. Ал эми заводдун кампасында сакталып турган 80 тоннадай уулуу калдыктар өзүнчө маселе катары байма-бай көтөрүлүп келген. Себеби калдык сакталып турган цистерналар чирип баратканын жергиликтүүлөр кулак кагыш кылып жүргөн. Ошол Союз маалында бир ушул химиялык заттар келип калган экен, ошолор иштетилбей, азыр ошол гана сөз болуп атат. Азыр аны өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жумуштар жүрүп, аны ошол жок кылуу боюнча азыр бардык булар иштерди алып барып атат азыр. Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаров буга чейин элдик курултайда 2025-жылы уу заттар сакталган жайлар өлкө аймагында болбой турганын айтып, өзгөчө кырдаалдар министрлигине көзөмөл жүргүзүүнү тапшырган. Келерки жылы колубузду түштүк өтөбүз. Аякта да бир 18-19 ушундай коркунуч жер бар экен, уран сакталган жер. Россия мамлекети акча бөлүп берди, Росатом анын баарын ошол башка коркунучсуз жерге алып барып туруп көмөт. Ошону менен Кыргызстандын территориясында мындай уулуу заттар бар жер, айрыкча урандын калдыктары бар жер болбойт мындан кийин. Кудай буйрса, ушу 25-жылы аягына чыгарабыз деп атабыз. Ташкөмүр шаарындагы Кристалл заводу 1985-жылы курулуп, 2 жылдан кийин толук кандуу иштей баштаган. Убагында кремнийди чыгарган дүйнө жүзүндөгү 5 өндүрүштүн бири болгон. Ал эгемендикти алгандан бери дээрлик иштебей, банкрот деп табылган. 2000-жылдары заводду кайра иштетүүнүн аракетинен майнап чыкпай, натыйжада жеке колго өтүп кеткен. Акылай Карабаева, Кундуз Кенжебаева, Аскар Маматисаков, Регион.